Австрияда Кыргызстандын элчилигин ачуу сунушу, мекендештердин балдарына кыргыз тилди үйрөтүү маселеси. Төрага Австрия, Чехия, Словакияда иштеп окуп жүргөн мекендештер менен жолугушту. Кыргызстан дары саясатында импортко муктажбы? Атамекендик өндүрүштөр дарынын канча түрүн өндүрүп, муктаждыкты камсыздайт. УКМКнын кызматкерлеринен коркпогула, мыйзамсыз иш жасаса, мага түз кайрылгыла. Ташиев атайын кызматка чексиз укук берилбегенин эскертти. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Австриядагы расмий сапарын алкагында аталган өлкөдө ошондой эле ага коңшулаш Чехия, Словакия мамлекеттеринде иштеп жана окуп жаткан кыргызстандыктар менен жолугушуп пикир алмашты. Алыскы өлкөдөгү мекендештерибиз төрагага бир нече көйгөй сунуштарын айтышып, анын чечүү жолдорун талкуулашты. Мындан тышкары Шакиев Европанын алдыңкы окуу жайларында билим алып, ири компанияларда иштеп жаткан кыргызстандыктардын ийгиликтерине кубанычта экенин белгилеп, алардын топтогон тажрыйбаларын бөлүшөрүнө, өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошооруна үмүт артты. Кененирээк алдыдагы материалда сөз болот. Кыргызстан силерди ар дайым күтөт. Мындай пикирин жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Австриядагы расмий сапарынын алкагында Австрия, Чехияда иштеп жана окуп жаткан мекендештер менен жолугушууда билдирди. Анда төрага Австрия баштаган Европанын алдыңкы окуу жайларында билим алып, ири компанияларда иштеп жаткан кыргызстандыктардын арбын экенине кубанычта экенин белгилеп, алган билимдерин топтогон тажрыйбаларын эми өлкөнүн өнүгүшүнө жумшаарына ишенимин билдирди. Муну менен катар Шакиев алыстагы мекендештерге Кыргызстандагы акыркы болуп жаткан саясий экономикалык кырдаалдар менен бөлүшүп, өлкө аймагындагы өзгөрүүлөргө токтолду. Бүгүнкү күндө биздин мамлекет эмне кылып атат? Бизде өзүңүздөрдүн толук кабарыңыздар бар. Биз бүгүнкү күндө кадыресе өнүгүү жолуна түштүк. Бизде саясий туруктуулук эң башкысы, экономикалык туруктуулук камсыздадык. Мына акыркы 4 жылдын ичинде биздин мамлекеттик мекемелердин кадыресе аброй топтоп, ачыктык, ошол буга чейин болуп келген мына биз көз карандысты алгандан берки 33 жылдын ичиндеги бизди өнүктүрбөй, өстүрбөй чырмап келип аткан коррупциянын чынжырын үстүк. Мына ошонун негизинде иштеп атабыз. Төрага буга улай эле чет өлкөгө кетип жаткан эмгек мигранттарынын басымдуу бөлүгүнүн негизги максаты турак жай алуу экенин, андыктан жеңилдетилген баада ипотекалык үйлөрдү курууга өзгөчө көңүл бурулуп, жыл аягына чейин 5000дей батирди ээлерине тапшыруу пландалып жатканын маалымдады. Нурланбек Шакиевдин билдиришинче, жеңилдетилген баада турак жайларды куруу Кыргызстандын бир нече облус аймактарында жүзөгө ашырылат. Мына быйыл буйруса октябрь-ноябрь айында 5000 үй бүлөгө квартира беребиз. 5000 үй бүлөгө 4% менен. Жылыга ушинтип отуруп, жакынкы 5 жылда биз ушул жарандарыбызды баягы турак жайга болгон муктаждыгын чечкенге толук шартты түзүп атабыз. Аракеттерибиз чоң. Жеке эле бул турак жайлар Бишкек шаарында эмес, Жалал Абад облусунун борборунда, Ош облусунун борборунда, Талас облусунун, Ысык көл облусунун, Нарын облусунун, Чүй облусунун ушулардын бардыгын мына приоритет кылып биз жакында эле сүйлөштүк. Бишкекке эле куруп бүт бардыгын Бишкекке топтоону биз этият кылып, ушу облустардын борборлоруна, керек болсо рай борборлорго чейин курайлы деп ошондой программа түзүп азыр башталды. Мына Караколдо башталды азыр, Жалал Абадта 1,5 миң адамга квартира курулуп атат, Ошто мынакей жаңы курулушу башталып атат. Ошол эле учурда мекенден алыста жүргөн мекендештер төрага менен баарлашып, өз ой пикирлерин билдиришти. Ортомчу агенттиктер аркылуу чет өлкөлөргө ишке орношуу ар кандай тобокелдиктер менен коштолуп жатканы кошумчаланып, аларды жөнгө салуу маселеси талкууланды. Агентуралар Кыргызстанда конкретно консультация бербейт. Раз они здесь не были, алар билбейт, бияқта окуят. Бүйөрүп кошот. Мен келгениме, мен өзүм келгеним, элчем келгеним 3 миң евро бердик. Бияка келет тиги акча, буга акча. Айлык канча болот десең 1,5 миң евро болот, 1,5 миң. Биз фирмаларда иштедик. Биздин кыргыздар ошол жерге адвокат болуп атканда аларга биздин укугубузду коргобой, алардын сөздөрүн сүйлөп, Biz bilmiyoruz da, sen korkutsak mı? Ecek ayıtkanda tur aytar, öğrencilerin alümnümlük et koyuyoruz, gümüşten getirip koyuyorsun. Siz здесь ayıtkanda bunu ne imeymiş da?
Мындан тышкары жолугушуунун жүрүшүндө чет жерде жашаган мекендештердин балдарына кыргыз тилин үйрөтүү маселесине байланышкан көйгөйлөр айтылды. Өз кезегинде төрага бул жаатта да аракеттер көрүлүп, кыргыз тилин үйрөтүү боюнча заманбап усулдарды иштеп чыгуу тууралуу адистерге тапшырма берилгенин билдирди. Аталган өлкөдө бир нече жылдан бери конуштап калган Махабат Садырбек аттуу кыргыз жараны немис улутундагылар үчүн кыргыз тилин жеңил үйрөнүүгө ылайыктап иштеп чыккан усулдук эмгегин төрагага тааныштырды. Өз алдымча котормочу, ант берген котормочу катары эмгектенем, ар кандай долбоорлорго көмөк көрсөтөм дегендей. Анан акыркы 10-15 жылдан бери мен өзүмдүн эне тилимдин өнүгүшүнө, башка жерде таралышына, анын жанданышына абдан көп аракеттерди көрүп келем. Бүгүн ошол аракеттердин жыйынтыгын көрдүк. Биринчиден болуп, эң биринчи жогорку деңгээлде саясий жолугушууда бүгүн кыргызча, немисче котормочулук кылдым. Ошо кыргыз өзүбүздүн тилде котормочуну талап кылган сизге чоң рахмат. Белгилей кетсек, 16 майда Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин Австрия өлкөсүнө болгон расмий иш сапары башталган. Анда төрага Нурланбек Шакиев баштаган делегацияны Вена шаарындагы парламент сарайында Австриянын улуттук кеңешинин төрагасы Вольфганг Соботка тосуп алган. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Ньо ТВ. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысынын ордун басары, Бириккен Улуттар уюмунун терроризмге каршы башкармалыгынын башчысы Владимир Воронковду кабыл алды. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстан менен Бириккен Улуттар уюмунун ортосундагы кызматташтыктын актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Жапаров Кыргызстан терроризмди айыптап, БУнун глобалдык контртеррористтик стратегиясын ишке ашырууга активдүү катышып жатканын баса белгиледи. Баарлашуунун жүрүшүндө президент 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө Кыргызстандын талапкерлигин көрсөтүү тууралуу айтып берди. Шайлоо БУнун башкы ассамблеясынын 80-сессиясында 2026 жылдын июнь айында өтөт деп айтылат маалыматта. Өз кезегинде Воронков Кыргызстандын БУнун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болууга жакшы мүмкүнчүлүктөр бар экенин белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын райондук мамлекеттик администрация башчылары, акимдерди, мэрлерди, ошондой эле Бишкек шаарынын муниципалдык райондук администрация башчыларын кабыл алды. Анда Жапаров учурда жүргүзүлүп жаткан пилоттук режимдеги административдик аймактык реформанын жыйынтыктарын талап кылды. Мындан тышкары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун Камбар-Ата 1 ГЭСинин курулушу сыяктуу ири долбоорлордун ишке ашырылышында жергиликтүү бийликти милдеттерин аткарууга чакырды. Ал акимдерди заман агымынан артта калбай, ишти жеңилдеткен сан реп технологияларды колдонууга үндөдү. Ушул жылдын 13-16 май күндөрү Жусуп Абдрахманов атындагы Мамлекеттик башкаруу академиясында жергиликтүү мамлекеттик администрация башчылары үчүн квалификациялык жогорулатуу курстары өткөрүлүүдө. Окуунун экинчи этабы 20-23 май күндөрү Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарындагы жергиликтүү мамлекеттик администрация башчылары үчүн өткөрүлөт. Коррупцияга аралашкан УКМКнын 8 кызматкери жоопкерчиликке тартылды. Бул тууралуу комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Ошто билдирген. Эскерте кетсек, ал Кара Суу районунун Манас спорт комплексинде жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана шаардын тургундары менен жолуккан. Ташиевдин айтымында УКМК башчысы Баткендин активи менен жыйналыш өткөргөн. Баткенде биздин кызматкерлердин арасынан 8-ин жоопко тарттым. Алар коррупцияга аралашып, посттордон, ишкерлерден акча жыйнаган. Коркутат, үркүтөт. Силер УКМКнын кызматкерлеринен коркпогула. Эгер мыйзамсыз жосун жасаса, мага кайрылгыла, деди Ташиев. Ошондой эле ал УКМК кызматкерлерине чексиз укук берилбесин кошумчалады.
Ички иштер министри Улан Ниязбеков акыркы коңгурооду акча чогултууга бүтүрүүчүлөргө алардын ата-энелерине отуруштарды, экскурсияларды же ар кандай көңүл ачууларды өткөрүүгө тыюу салынарын эскертти. Бул тууралуу министр онлайн режимде өткөн кеңешмеде айткан. Анда 25 май күнү коопсуздук чараларына өзгөчө көңүл буруу керектиги белгиленди. Иш чараларды өткөрүүдө ар кандай каражаттарды чогултууга, ошондой эле бүтүрүүчүлөргө алардын ата-энелерине акыркы коңгуроо аземдеринен сырткары отуруштарды, экскурсияларды же ар кандай көңүл ачууларды өткөрүүгө тыюу салынды. Акыркы коңгуроо аземин өткөрүү учурунда коопсуздук жоопкерчилиги билим берүү мекемелеринин, жергиликтүү бийликтин жана ички иштер органдарынын биринчи жетекчилерине жүктөлдү деген министр. Билим берүү министрлиги быйыл 11 классты 73.051 окуучу, 9 классты 128 миңден ашык окуучу бүтүрөөрүн билдирген. Эл Аман мамлекеттик дарыканасы ишке киргенден бери 20дан ашык өлкөдөгү дары өндүргөн фирмалар менен келишим түзгөнгө жетишти. Бул туурасында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Министрдин айтымында Эл Аман мамлекеттик дарыканасы жалпы 90дон ашык фирма менен келишим түзүп, дарылар жарандарга 20-25% арзандатуу менен сатылууда. Кыргызстанда өндүрүлгөн дары каражаттары канча пайыз муктаждыкты жаба алат? Дары саясатындагы экспорт, импорт маселелери тууралуу кийинки материалда баяндалат. Азыркы учурда флуконазол дарысы чыгарылып жатат. Бул бөлмөдө жоопкерчилик жогору, себеби капсуланын ичиндеги заттардын курамы толук болуш керек. Ошол эле учурда бөлмөдө 20 градус болуп, нымдуулук өз өлчөмүндө сакталганы маанилүү. Капсула даяр болгондон кийин кассетага бөлүштүрүү үчүн кийинки бөлмөгө жөнөтүлөт. Даяр болгон капсуланы бөлүштүрүү жумушун аппараттар аткарганы менен ал оператордун көзөмөлүндө болушу керек. Антпесе айрымдарына капсула салынбай калышы мүмкүн. Таблеткалар кетип калбасын, станок бузулуп калбасын. Таблетка бункер ичинде капсулалар түгөнүп калбасын. Ошону эле карап атам. Өзүңүздөр көрүп тургандай, азыр тетрациклин дарысы чыгууда. Дарыга керектелүүчү заттар аныкталгандан кийин атайын ушул аппаратка алынып келинет дагы, дарылар чыгарылат. Бул челек толгондон кийин ар бир дарынын граммы аныкталуу үчүн бул жака өтүп, грамм аныкталат экен, андан соң кийинки бөлмөгө жөнөтүлөт. Дары өндүргөн фирманын биринчи цехинде жалаң антибиотиктер жасалат. Бир учурда эле бир нече дары өндүрүлгөндүктөн ар бир бөлмөнүн сыртына кайсы дары даярдалып же бөлүштүрүлүп жатканы туурасында маалымат тиркелет. Бул таблеткага же капсулага колдонулуп жаткан курамдардын бири-бирине аралашып кетпөөсүн алдын алат. Ал эми өндүрүлүп жаткан ар бир дарынын курамы атайын текшерүүдөн өткөн жол жобонун негизинде гана даярдалат. Бул жерде ошондой тазалык катуу сакталат, андан сырткары контаминация деген бар. Бул контаминацияны ошол биз аябай сактайбыз, себеби ар бир дарынын ар бир кишиге таасири ар кандай болгондуктан кошулуп туура эмес дарылар бири-бирине кошулуп кетүү коркунучу өтө чоң. Ошон үчүн биз аракет кылабыз ошол деңгээлге жетпегенге. Кээ бир дарыларга кошулуп кетсе, туура эмес жардам эмес, кайра зыян болуп калышы мүмкүн пациенттерге. Ошон үчүн тазалык биринчи очередь. Өндүрүлүп жаткан ар бир дарынын сапаты тыкыр көзөмөлгө алынып, жумуш сыноо лабораториянын негизинде жүрөт. Анда өндүрүштүн ар бир процессинин физикалык, химиялык жана микробиологиясы текшерилип турат. Порошок түрүндө келет, аны тастыктайбыз сандык жана сапаттык жактан. Андан кийин таблетка болгондо таблетканын сапатын тастыктайбыз. Ошентип бул акыркы даяр продукция чыкканга чейин ар бир процесс, өндүрүштүн ар бир процесси сапаты, сандык жана сапат көзөмөлдөнүп турат. Жалпысынан Биовет фармацевтикалык заводунда 90дон ашык ар кандай дары-дармек өндүрүлсө, ага кошо 25ке жакын биологиялык активдүү заттар даярдалып басымдуусу экспорттолот. Белгилүү болгондой, өлкөдө саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин демилгеси менен Эл Аман мамлекеттик дарыканасы ачылган. Андыктан завод ички муктаждыкты колдоо үчүн өндүрүлгөн продукциясын мамлекеттик дарыканага арзандатылган баада өткөрөт. Көп эле дарылар кетет. Бизде чыккан дарыда кларотрамид, антибиотиктер кетет, кларотрамицин, азитромицин,
ошол эле антигриппиндер иши кылып көп мен эсептесем где-то 100 төгөрөгө. Ал эми Эламан мамлекеттик дарыканасы ачылгандан бери 20дан ашык өлкөдө дары өндүргөн ишканалар менен келишим түзгөнгө жетишкен. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жарандарга төмөндөтүлгөн баада сатылган керектүү дары дармектер жалпы 90 фирмадан алынарын айтат. Сырттан келген дарылардын баасы жогору болгондуктан эми өлкөдөгү ата мекендик өндүрүш жанданат. Азыркы кезде Кыргызстанда да чыгарыла баштады, заводдор ачыла баштады. Эгер мурун 3% өзүбүздө чыгып турган болсо, мен ойлойм жакын арада бизден да өзүбүздүн заводдордо көп препараттар чыга баштайт. Эмче бизден келип лицензия алып атышат, биз кол коюп берип атабыз. Ошондой эле биздин президенти Садыр Нуркожоевич и премьер-министр Акылбек Сөмбекович биздин өзүбүздүн жеке менчик предпринимательский заводдорго салым кошуп алардын өзү үчүн биз ошолордон товарларды алып атабыз. Төмөндөтүлгөн баада сатылган Эламан мамлекеттик дарыканасынын учурда 82 филиалы болсо, анда 2,5 миңден ашык дары дармектер бар. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ. Бишкек шаарынын мэриясы ичүүчү суу менен жашыл жерлерди сугарууга, короо сарайларды, килемдерди, унааларды жууп тазалоого катуу тыюу салынарын эскертти. Эгер суу эсептегич болсо, түнкү саат 12:00дөн таңкы 5:00 чейин жашыл жерлерди сугарууга уруксат берилери айтылды. Мэрия тарабынан такай текшерүү жүргүзүлүп, мыйзам бузуулар аныкталса, укук бузуулар жөнүндө кодексинин 110-беренесине ылайык 1000 сом өлчөмүндө айып салынат. Калкты ичүүчү суу менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында мэр Айбек Жунушалиев 2023 жылдын ноябрында Бишкек суу каналы ишканасына тиешелүү иштерди күчөтүлгөн режимде жүргүзүүнү жана бардык аракеттерди таза суу менен камсыздоону жакшыртууга багыттоо тапшырмасын берген. Ош облусундагы Ош-Сарыташ Эркештам автоунаа жолунун 259-261 чакырым аралыгында карлардын эришинен улам дарыянын деңгээли жогорулап, каттам үчүн кыйынчылык жаратты. Бул тууралуу транспорт жана байланыш министрлиги кабарлады. Аталган мекеме учурда жол убактылуу жабык экенин билдирди. Жол тейлөө мекемесинин кызматкерлери жана атайын техникалар дарыянын нугун жөнгө салуу аракеттери көрүп жатат. Ал эми Ош-Сарыташ Эркештам автоунаа жолунун 55-59 чакырымдар аралыгындагы сел түшкөн жерлер тазаланып, каттам жанданган. Жолдун 134-135 чакырымдар аралыгында да суунун нугун боруу, калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Бул тилкеде каттам бар экени кошумча маалымат берилери айтылды. Кыргыз гидромет кызматы 18 майда түнкүсүн Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөй турганын билдирди. Бийик тоолуу райондордо кар жаап, жолдор тоңголук жана тайгак болушу мүмкүн. Калган аймактарда жаан-чачын жаабайт. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Бишкек шаарында түнкүсүн жана күндүз түшкө чейин жаан жаабайт. Түштөн кийин күн күркүрөп нөшөрлүү жаан жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз 14 метрге жетет. Абанын температурасы түнү 14-16 градус, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.